Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly bir tuğanlar, kadırlı Arap dilini öğrenүүnü kalagan adamlar, hurmatly görücüler, biz Durusul Lugatil Arabiyyeti li gayrin natiqina biha attуу Şeyh Fa Abdurrahim'in kitabını okup жатканбыз. Жана birinci, ikinci, üçüncü sabактарын окудук. Ошол үчүнчү сабактын эң акыркы жагында сөздөр калган. Ошол сөздөрдү кыргызчасын которуп жазабыз дегенбиз. Төртүнчү сабакка кошпостон ошол үчүнчүсүн өзүнчө видео кылып койгонду туура көрдүк. Себеби дегенде төртүнчү сабакты жаңыдан башташ үчүн. Анда Бисмиллахиррахманиррахим. Үчүнчү сабактын калган сөздөрүн мынакей которулгандарын окусак. Üçüncü sabактын сөздөрү буга чейин да жазганбыз üçüncü sabактын сөздөрүн. Бирок üçüncü sabакта сөз көбүрөөк келген, ошондуктан жарымысын мурда жазганбыз. Бул жарымысы üçüncü sabактын калган жаңы сөздөрү. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчи эле абун. Абун деген ата. Жаннатун бак же бейиш. Эгер бейиш десек, анда алиф лам менен жазганыбыз туура. Себеби бейиш бардыбызга белгилүү, ал жанна деп алиф лам менен жазабыз. Жаннатун десек, кандайдыр бир бак. Хубзун нан. Айнун көз. Ар бир эле жаныбардын көзү. Же болбосо айын тамгасындагы айын дейбиз. Гадаун түшкү тамак. Маун суу. Фамун ооз. Хаваун аба. Yadun kol. Thawbun kiyim. Zahabun altın. Zahratun gül. Samakun balık. Şemsun gün. Qamarun ay. Sodrun төш же болбосо көкүрөк. Көкүрөк адамдын кадимки эле көкүрөгү. Бул жерде аш-шамс вал комарды дагы алиф лам менен жазганыбыз туура. Себеби шамс күн дагы, ай дагы. Ай дегенде бардыгыбыз эле бир айды түшүнөбүз, күн дегенде да бир ай түшүнөбүз. Сондуктан буларды алиф лам менен жазып койгонуңуздар жакшыраак болот. Андан соң дойфун конок. Вахрун жон. Кадимки эле жон жүктү, баланы же жонубузга көтөрөбүз, ошол эле жон, вахр. Лахмун эт. Дафтарун дептер. Ахун бир тууган. Эркек бир тууган. Не дейбиз? Ахун. Расулун элчи. Расулун элчи. Бундагы мааниси бар, мисалы пайгамбар элчи болушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир каттарды ташыган жөнөкөй эле адам деле расул боло берет. Важхун бет же болбосо жүз. Адамдын бети же болбосо китептин бетине деле важхун дей беребиз. Содикун дос. Аль-Кур'ану Кур'ан. Кур'анды алиф лам менен жазабыз. Себеби дегенде баарыбызга белгилүү, Кур'ан дегенде бардыгыбыз эле Аллах субхана таала бизге түшүргөн китепти түшүнөбүз. Ошондуктан Аль-Кур'ану Кур'ан. Солятун кандайдыр бир намаз. Намаз. Солятун намаз. Аль-Ка'бату Каба. Белгилүү. Каба дегенде бардыгыбыз эле Меккеде Кабаны түшүнөбүз. Ошондуктан Аль-Ка'бату деп айтабыз. Себеби Ка'батун десек деле болот. Бул өзү Каба деген мааниси биздин тилде эмес, негизи эле араб тилинде бардык төрт бурчтук үйлөрдү Каба деп коет араб тилинде. Төрт бурчтук үйдү Каба дейт.
Бул жерде алиф лам мин аль-Каба деп жатат, белгилүү бир Каба, бардыгыбыз эле билебиз. Росун деген баш. Ар бир нерсенин башы. Росун. Исбаун манжа. Исбаун манжа. Собунун самын. Зуфрун тырмак. Фажрун таң. Зухрун түш. Асрун асыр убактысы. Магрибун деген шам убактысы. Араб тилинде магрибун дегенди заман угруби шамс деп которулат да. Араб тил магриб деген мааниси күн батар убакытты магриб убактысы деп коет араб тилинде, күн батып жаткан убакытты. Бизче которгондо шам убактысы же болбосо күн батып жаткан убакыт десек деле магриб деп айтылат. Эйша деген кеч. Эйшаун кеч. Магрибун шам убактысы, эйшаун кеч. Булар ушундай маанилери бар. Убактылар: фажрун, зухрун таң, түш, асыр убактысы, күн батар убакыт, андан соң кеч. Эгер ушулар намазга да иштетилет, 5 мал намазга. Фажрун, анын үчүн алиф лам менен жазабыз. Аль-фажру багымдат, ал-зухру пешим, аль-асру асыр, аль-магрибу шам, аль-ишау куптан. Мына ушул менен 3-чү сабактын сөздөрү бүтөт. Сөздөрдү жаттап кетебиз. Аллах субхана тааля бардыгыбызга жеңилдик берсин араб тилинде жана башка бардык иштерибизде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.